Өлкөдө диний чөйрөгө толук эркиндик берилген, көп конфессиялуу мейкиндик калыптанууда. Мамлекет дин иштерине кийлигишпейт. Жарандардын мыйзам алдындагы бирдейлигин камсыз кылуу ниетинде көп түрдүүлүктү өнүктүрүүгө тоскоолдук жок. Бирок дүйнөдө диндин ролун жана ордун жаңыча түшүнүү процесси жүрүүдө. Мындан улам өз ара аракеттешүү маанилүү. Ага ислам азыркы светтик мамлекетте диндер аралык кызматташтыктын тажрыйбасы аттуу 4-эл аралык конференция кенен аянтча түзүп берет. Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында натыйжалуу мамлекеттик конфессиялык мамилени аныктоо эң негизги маселелердин бири болгон. Ошону менен бирге көз карандысыздыктын шарттарында диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын жетишкендиктери, бирге айрым тобокелдиктер дагы болду. Өлкөдө диний абалды туура жолго салуу жана анын негизги багытын аныктоо боюнча аракеттер болуп келди. Анын негизинде 2014-2000 жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы жарандардын дин тутуу эркиндигин камсыздоо менен бирге анын негизги багыттарын аныктап берди. Натыйжада бул стратегиялык маанилүү документтин алкагында диний абал туура багытка бурулуп, оң жолго түштү. Дүйнөдө ислам динине жаманып алып, диндин коомдогу ролун, тарбиялык, ыймандык, адамдарды бириктирүүчүлүк асыл сапаттарын айтылбай, туура эмес аракеттерди жасаган учурлар жок эмес. Бул терроризм, экстремизм жана радикализм. Конференцияда талкууланган негизги тема дагы радикализмди алдын алуу жана конфессиялар аралык диалогду өнүктүрүү маселеси болду. Кайсы нерсе акылга, ден соолукка, өмүргө зыян болсо, аны тыюу салып, аны арам деп. Ошол жерде бүгүнкү Кыргызстанда өзүңүздөр билесиздер 80%дан ашык мусулмандар ошол эле кезде эч кандай башка дин тутууга мажбурлабастан, аларды таанулабастан, бирок тилекке каршы Европада болгон акцияларды көрдүңүздөр, башка жерде болуп аткандар. Ошон үчүн бизде ислам динибизде бир дагы пайгамбар, бир дагы ушул сыйына турган жайларга кол салып, аларга бир кандай десем бир каралап, аларды ушундай бир акарат кылганга таптакыр уруксат жок да. Белгилей кетсек, 2014-2020 жылдар үчүн республиканын дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы кабыл алынган. Анда дин менен мамлекеттин алакасы так көрсөтүлүп, диний сабаттуулукту жогорулатуу, экстремизмди жана фанатизмди алдын алуу иш-чаралары камтылган. Ага ылайык мамлекет жана диний бирикмелер социалдык, маданий, билим берүү, кайрымдуулук жана коомдук коопсуздукту камсыз кылуу маселелеринде тыгыз кызматташат. Экстремизм, терроризмге каршы күрөшүүдө бирге, элге мындай ковид маселесинде кандай жардам берүүдө бирге, бардык иш-чараларда Кудайга шүгүр элибизде ушундай бирге иштеп келатат. Бул дагы болсо Кыргыз элинде дин тутуу эркиндиги толук камсыздалгандын натыйжасында. 17 жылдан бери багыттуу ошо диндер аралык диалог түзүлүп келет, калыптанып келет. 2018 жылдын аягында ошо дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын алдында диндер аралык кеңеш түзүлгөн. Көбүн эсе диний уюмдардын лидерлери макулдугун берип, ошо жерге кирип, ошо кеңештин алкагында иштер жүргүзүлүп келет. Өлкөдө мындай иш-чара 2017 жылдан бери өткөрүлүп келет. Эл аралык конференция Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсесинин колдоосу менен уюштурулган. Жыйынтыгында атайын резолюция кабыл алынды. Бактыгүл Султанбек кызы, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.